Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Келиңиздер, бүгүн мына ушундай даамдуу жана көрктүү пирожокторду чогуу жасайбыз. Алгач камырын жасап алсак, бизге 700 грамм эленген ун, 1,5 чай кашык туз, 2 чай кашыктай ачыткы, 1 чай кашык разрыхлитель жана бир аз кум шекер кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Ошондой эле 1 жумуртка жана 200 мл айран же болбосо сүт деле колдонсоңуз болот. Өсүмдүк майынан 50 мл. Бир аз аралаштырып алабыз да 200 мл жылуу суу куюп, камырыбызды жумшак кылып жууруп алабыз. Мына ушундай жумшак, бир аз колго жабышкан камыр болот. Эми бетин жаап 1-1,5 саатка көтөрүлгөнчө коюп коебуз. Ал эми камырыбыз даяр болгончо толтурмабызды даярдап алсак. Ал үчүн мен бүгүн 3 картошка, 2 даана пияз, бир аз куйрук май, татымалдардан туз, кара мурч жана кызыл калемпир кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып алдым. Албетте толтурмасын каалооңузга жана шартыңызга жараша эт менен картошка, капуста, ашкабак, тооктун эти же болбосо коз карын, сыр менен жасай берсек да баардыгы боло берет. Мына ушинтип камырыбыз да көбүп калды. Эми баардыгын 12 бирдей бөлүккө бөлүп алабыз. Албетте өлчөмүнө жараша болот. Эгер майдараак кылсаңыз, андан да көбүрөөк болот. Камырларыбызды тоголоктоп алдык. Эми калыңдыгы 4-5 мм болгон тоголок камыр жайып, толтурмабыздан салып, пирожкилерибизди түйө берсек болот. Мына ушинтип баардыгын түйүп алдык. Эми жумуртканын сарысы менен жакшылап майлап, бетине кунжуттун даниктеринен себелеп коебуз да духовканы алдын ала иштетип койгом. 180 градуста 30-35 мүнөттөй кызарып бышканча бышырып алабыз. Достор, мына ушундай биздин көрктүү пирожокторубуз да даяр болду. Камыры универсалдуу, ал эми даамы болсо албетте толтурмаңызга жараша болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр ушундай жол менен. Мен ойлойм, сиздерге да жагат болуш керек. Ал эми бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Каналыма катталыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.